көз жарган 12 жаштагы кыз кандай шартта жашаган? Селдин кесепетинен 22 адам каза болду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ысык көлдөгү пансионатка тег учак конуп жаткан видео тарады. Соц тармактарда Ысык көлдөгү Париж пансионатына тег учак конуп жаткан видео тарады. Анда TikTok социалдык тармагынын колдонуучусу Париж пансионатына тег учак конуп жаткан видеосун чыгарып, ким келди, кандай ойлойсуздар деп жазуу калтырган. Булак супер кежи. Январдан берки сел кыргызстандыктарды 1,1 миллиард сом чыгымга учуратты. Жыл башынан берки сел элди 1,1 миллиард сомдук материалдык чыгымга учуратты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Азамат Мамбетов билдирди. Анын айтымында жогорудагы суммага Ош менен Арсланбапты каптаган селдин кесепети кошулса, чыгымдын көлөмү мындан дагы жогорулайт. 2024 жылдын 24 июлуна карата Кыргызстанда жалпысынан 311 сел кырсыгы катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу абдан көп. Суу 68 соц объекти, 568 гектар айдоо аянттарын, 404 чакырым унаа жолдорун каптаган. Ошондой эле 869 мал жандыкты, 69 көпүрөнү жана 87 унааны агызган. 76 үй авариялык абалда болсо, 86 үй оңдоого муктаж. Тилекке каршы селдин курмандыктары да катталды. Жыл башынан бери 22 адам, Ош облусунда 15, Ош шаарында 5, Жалал Абад жана Баткен облустарында 1 адам каза тапты. Жалпысынан жаратылыш жана техногендик кырсыктардын келтирилген зыянынын көлөмү 2 миллиард сомго бааланууда. Булак спутник кежи. Kiramiman do'konga eplanglar o'zinglar shida. Mana ahvol. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Казакстанда көз жарган 12 жаштагы кыз кандай шартта жашаган? Казакстандын Павлодар облусунда көз жарган 12 жаштагы окуучу кыздын жашоосунун чоо жайы белгилүү болду. Бул тууралуу Теңдер жазды. Маалыматка караганда кыз кош бойлуу экенин ата-энесинен жашырган. Анын боюнда бар экенин биринчилерден болуп, мугалимдер байкашкан. Кылмыш иш козголгондо мектеп директору кызматтан кетип, облустук билим берүү башкармалыгынын башчысы сөгүш алган. Зордуктоого шектелип, кыздын 17 жаштагы тууганы кармалган. Бул үй бүлө 2019 жылы Монголиядан 2 баласы менен көчүп келген. Казакстанда дагы 3 бала төрөгөн. Кыздын апасы окуй да жаза да албайт. Ал документтерге кол коюу үчүн колдонгон аты жөнүн гана жаза алат. Үй бүлө башчысы 6-класста аяктаган жана эч кандай адистиги жок. Ал мектепте от жаккыч болуп иштеген, бирок азыр жумушсуз. Кыздын ата-энеси сексуалдык зомбулук тууралуу билген эмес. Алардын айтымында шектүүнүн үй бүлөсү менен тууганчылык мамилеси токтогон деп айтылат маалыматта. Булак Седеп кежи. Селдин кесепетинен 22 адам каза болду. Кыргызстанда жыл башынан бери селдин кесепетинен 22 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Азамат Мамбетов маалымат жыйынында билдирди. Министрдин биринчи орун басары кырсыктан каза болгондордун 15-и өспүрүмдөр экенин белгиледи. Анын ичинде Ош облусунда 15, Ош шаарында 5, Жалал Абад облусунда 1 жана Баткен облусунда 1 адам селге агып каза болду. Сел кырсыктарынын катталуусу боюнча Ош облусу биринчи орунда турат. Мында жалпы 37 сел катталган, деди Мамбетов. Булак Назар Ньюс кежи. Фантастиканы сүйлөбөйлүчү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы сел болгондо теги учак кана деп сурагандарга жооп берди.
Өзгөчө кырдаалдар министри Болбек Ажекеев Бишкекте өткөн маалымат жыйынында ноокатта сел болгондо тик учак кана деп сурагандарга жооп берди. Ал июндун аягында ноокатта сел жүргөндө 1300дөй адам Апшырата эс алуу жайында камалып калган учур тууралуу кеп козгоп, ошондо тик учак кана деген суроолор жана сындар көп айтылганын эске салды. Тик учакка ашып кетсе 6 киши батат. 10 адам деп эсептегенде дагы тик учак 1300 кишини ташыш үчүн кеминде 130, андан көп дегенде 260 каттам жасашы керек болмок. Ал физикалык жактан да мүмкүн эмес. Тик учак гана куткаруу иштерин жүргүзөт, көрсөткүлө деген фантастикалык сөздөрдү сүйлөбөйлүчү. Тик учакка аз гана киши батат. Ошондой эле сел жүргөн маалда жаан-чачын болот, асманды булут каптайт, чагылган түшөт. Андай учурда тик учактан учурууга уруксат берилбейт. Бул эл аралык эреже. Биринчиден биз учалбайбыз дагы, учсактагы учкучтардын өмүрүнө жана кымбат техникага коркунуч жаратышыбыз мүмкүн. Күн ачылганга чейин тик учак учалбайт, деди ал. Эскерте кетсек, 28-июнда ноокатта катуу жааган жаандын айынан сел жүргөн. Анын кесепетинен одан адамдын өмүрү кыйылган, алардын ичинде жаш балдар да бар. Ошондой эле үйлөрдү суу каптап, ондой турак жай жараксыз абалга келип, көпөрөлөрдү сел алган.